Дүйнө жүзүн таң калтырган Венесуэланын президентин уурдап кеткен АКШтын операциясына карата социалдык түйүндөрдө серепчилер жана колдонуучулар ар кандай пикирин жазса, кээ бирлери ал чындыкка дал келбегенин айтып чыгышты. Орусиялык серепчи Максим Шевченко Фейсбуктагы баракчасына мындай деген видео билдирүүсүн жарыялаган. Ну, понятно, что это абсолютная инсценировка, друзья, но это же очевидно. Понятно, что вертолеты спокойно сели, такие вертолеты, но не может президент страны, которому угрожают, который находится в розыске, ну, совсем быть прямо без охранников-то так, что прямо его тепленьким в постели, он там спросил, а кто это там садится во дворе? А это американский спецназ прилетел вас захватывать. Ай! Бежим скорее. И побежал прямо, понимаете ли, как нам рассказывают официально, значит, в бункер, стальная дверь, но не успел закрыть, вот замочек не успел повернуть. Но Трамп говорит, что несмотря на это, у них были резаки, чтобы резать эту дверь. Эту всю хрень они могут забрать и выкинуть с собой. Я считаю, это моя точка зрения, что было абсолютно все договорено и с самим Мадуро тоже. Что Мадуро просто сказали, слушайте, уважаемый Николас, тем более они с Трампом были на связи, они с Трампом разговаривали по телефону, это известно. И он сам говорил, позвони мне, позвони. И за 3 часа до этого он встречался с китайским представителем по Латинской Америке главным, который, я думаю, ему просто сказал, вы знаете, ночью за вами прилетят, вот все согласовано с американцами. Вам, к сожалению, у вас выбор такой, либо вы не можете просто уйти в отставку, вас хотят сделать козлом отпущения. Ал эми Кыргызстандагы коомдук ишмер мурунку атка минер Эмилбек Каптагаев Фейсбукка бул жагы жомок болуп кетти окшойт. Ошончо аскер болгондо дагы спецназ жоокерлерин тоого аткандай атып салуу мүмкүн эмес го. Имарат ичинде ошончо киши өлгөнчө айгышкан атышуу бери дегенде 1 күнгө созулмакта. Анан дагы берки жактан бирин экиси чыгым болуп кетмек. Тегерегиндегилер Мадурону сатып жиберишип, ал эми берки бечара кубалыктарды тизип туруп эле атып салганга окшоп калды го дейм деген пикирин жазды. Дагы башка колдонуучу Мадуронун уурдалышы тууралуу ар кандай талдоолорун жазып, кантип эле ушунчалык тажрыйбалуу аскерлер АКШга президентти тынч, эч кандай каршылыксыз алып чыгып кетүүгө мүмкүнчүлүк бермек эле. Жок, албетте деген билдирүүсү менен бөлүшкөн. Негизи эле бир өлкөнүн президентин башка өлкөгө келип уурдап кеткенине көптөгөн адамдар таң калып бүтпөй жаткан учуру. Мадурону кармоо операциясы кандай өттү? АКШнын атайын кызматтары жарыялаган маалыматка караганда, Мадуро жана анын жубайы 3 январда Америка Венесуэлага ракеталык соккуларды уургандан кийин камакка алынган. Экөөнү тең өлкөнүн борбору Каракастагы үйүнөн кармашкан. АКШнын CBS телеканалынын булактары операцияны Американын негизги терроризмге каршы бөлүмү Delta Force бөлүгү жүргүзгөнүн билдирди. Кошмо Штаттардын аскердик жетекчилигинин айтымында АКШнын атайын күчтөрү менен тик учактар Мадуронун резиденциясына жеткенде аларга жерден ок атышкан. Алар болсо жооп беришкен. Андан кийин кармоо тобу Николас Мадуро жана анын жубайы Силияны камакка алды. CNN телеканалы анонимдүү булагына таянып, Мадурону кармоо учурунда бир нече америкалык аскерлердин өмүрүнө коркунуч жаралганын жана кээ бирлери атышуудан жаракат алганын билдирди. АКШнын президенти Дональд Трамп басма сөз жыйынында операция учурунда көп ок атышуу болду деп айтты. Деги окуя учурунда канча коопсуздук кызматкери каза болгон? Куба өкмөтү АКШ жүргүзгөн Венесуэланын лидери Николас Мадурону кармоо операциясы маалында 32 кубалык жаран каза болгонун жарыялады. Гавана каза болгондор Кубанын куралдуу күчтөрүнүн жана чалгын кызматтардын кызматкерлери экенин билдирип, 2 күндүк улуттук аза күтүү жарыялады. Жалпыга маалымдоо каражаттары каза болгондор Мадуронун жеке коопсуздук кызматынын өкүлдөрү экенин айтышууда. Куба бийликтери бул адамдар катуу каршылык көрсөткөндөн кийин кол салгандар менен түздөн түз салгылашууда же ар кандай буталарды бомбалоонун натыйжасында өлтүрүлдү деп кошумчалады. Кыскача билдирүүдө Кубанын Венесуэладагы ролу так көрсөтүлгөн эмес, бирок эки өлкө көптөн бери тыгыз кызматташат. Куба мунайдын ордуна Венесуэлага коопсуздук жагынан колдоо көрсөтөт. Кубанын лидери Мигель Диас-Канел Кубанын аскерлери Мадурону жана анын жубайын Венесуэланын өтүнүчү боюнча коргоого алганын айтты.